2023 жылы Чыгыш Казакстан облусунда ички туристтердин агымы 2,7% артты. Өткөн жылы облуска жалпысынан 350 000 эс алуучу келген. Мекемеден билдиришкендей, Казакстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режимдин киргизилиши аймакка чет өлкөдөн келгендердин санын бир топ көбөйттү. Маселен, чет элдик туристтерди Буктурма суусактагычы, Сибе көлдөрү, Катон Карагай районундагы Дарылоо, облустагы тарыхый объектилер, Глубокое районундагы жана Риддердеги тоо лыжа комплекстери абдан кызыктырат. Мындан тышкары аймакта курорттук, кышкы жана айыл туризми тез темп менен өнүгүп жатат. Жалпысынан облуста өткөн жылы жаңы объектилерди курууга жана тармактуу өнүктүрүүгө 12 миллиард теңге инвестиция салынган. Политика области, направленная на то, чтобы развивать community-based туризм, что называется. Аймактын саясаты Best туризм бирикмесин өнүктүрүүгө багытталган. Бул жергиликтүү тургундар аймактык туризмге катышып, мейманкана куруп жатканын билдирет. Себеби Чыгыш Казакстан аймагы дүйнөлүк туристтик рейтингтерге кирип гана тим болбостон жакшы көрсөткүчтөргө да жетишти. Мисалы, туризм жаатында Берлинде өткөн көргөзмөдө Green Destination боюнча мыктылардын катарына кирди. Тагыраак айтканда, алдыңкы 3-түккө кирди. Ал эми бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фондусу Чыгыш Казакстан аймагын дүйнөдөгү экологиялык дарамети өтө жогору 200 багыттын катарына кошкон. Бул олуттуу натыйжа болуп саналат. Потенциалом экологии.